бул тарды негизи кылчык, көбүнчө кылчык жүндөн токуп келишет да. Бул деген баягы басканда, балдар үстүндө ойногондо баягы ийне терапия деп коет эмеспи? Орустар игла терапия депчи. Ошол эффекти болот экен да. Уус көбүнчө аялдардын көркөм буюм жаратуучу чебери. Оймо, сайма, түймө, бычма, току, согуу сыяктуу элдик көркөм колөнөрчүлүктүн салтын толук камтыйт. Көркөм оюм чийимди жаратуучулар көз алдыбызга сыйкырдуу сызыктарды, кереметтүү фантазияны, ажайып дүйнөнү жарата алгандыгы үчүн көңүлүбүз тоет. Алардын бири терме. Терме өрмөктүн эриш жиптерин терип согуу, көркөм көчөт келтирип согуу деген түшүнүктү берет. Термеде 3 сантиметрден 70-75 сантиметрге чейинки эндүүлүктү камтыган буюмдар согулат. Өрмөк менен иштеген айымдарга аларга өзүнчө мындай өрмөктү жайгаштырганга көбүрөөк жай керек да. Мисалы үчүн мына өрмөктү согуш үчүн эле бир канча жай кетет. Бул килемченин размери мисалы үчүн мына 60 сантиметрден ашса, а өрмөктүн размери бул уже 1 метр болуп калат да. Биздин колөнөрчүлөр көбүнчө эле аябай аярлуу социалдык катмарларга киришет да. Экинчиден ушул өнөр унутулуп кетип атат. Бая мен башта айтып аткандай эле функционалдуулугун жоготуп кетип аткан үчүн биз аларга жаңы жан, жаңы дем, ушул биздин заманга ылайыкташтырылган буюмдарды чыгарып жатабыз. Бул терме таарылардын, килемчелердин түрү алай ишкер айымдары тарабынан жасалган. Айтымында заманбапташтырылып, эшик алдына босогого салууга ылайыкташкан түрү ар кандай оюн чийимдери менен көркүнө чыгып турат. Бул термеден жасалган буюмдар байыркы заманда боз үй үчүн колдонуп келсе, боз үйдөн бышыкташ үчүн, көркөм бериш үчүн, азыркы заманда ага жаңы жан бериш керек болуп калды. Ошон үчүн бул колөнөрчүлүгүбүз унута калбаш үчүн биз мондой жаңы буюмдарды жасадык да. Буну колдонуп, булар эмнеси менен айырмаланат? Булар өздөрүнүн функционалдуулугу менен, ошондой эле булар аябай сапаттуу жасалган. Чындыгында бул буюмдарды улуттук оймо чиймесиз элестетүү мүмкүн эмес. Гүлмира Кутуеванын айтымында улуттук оюм чийимдер турмуштун ар кыл шартына жана жергебиздин аймактык өзгөчөлүгүнө жараша кээде өзгөрүп, кээде өнүгүп, өсүү жолунда байып келет. Токтоп калгандай да нерсе, баягы өзүлөрүнүн билгени эле апасы үйрөткөн боюнча эле. Жана мен башында айтып кетпедимби? Баш көтөрүп эле токуй беришет, анан сонун бир керемет оймолор түшөт да, анан сурай келсең ийинден кушуруп билбейбиз дешет да. Апам айткан эмес, апам момун улап токуй бер деп айткан. Анан мен келип жумушуман келип, сабактан келип ушу токуп атам деп эле. Азыркы жаштарыбыз да ушу чечмеленишин билишпейт да, оймо чийменинчи. Анан бул жерде мына көрдүңүздөрбү? Мындай орто ченинде мындай көз салынган. Көздүн ортосунда жанагы эле баягы көздөн сактасын деп, жаман сөздөн сактасын деп ушундай мончоктор салынат. Боорикиндей ийилип келген нерселердин баары ошо кочкор мүйүз, аркар мүйүз деп аталат. Ушунун баары баягы токчулук болсун, ачарчылык болбосун деген мааниде баягы эле бүт эле жашоодон алынган да. Элибизден чыккан уздар бир эле аталыштагы оюу үлгүсүн бир канча көрүнүштө сүрөттөп, улуттук оймону чексиз санга жеткизген. Мында оймочу уздардын, атап айтканда, кыргыз аялдарынын салымы зор. Бир мергенчи аңгулоонго кетип атканда ошо аялы жол азыгын, тамак ашын даярдап берип, анан ошо күйөөсүн узатып, атка мингизип узатып, минтип босоого жөлөнүп карап туруп калат, күйөөсүн узатып. Анан ошондо мергенчинин эми иттери көп болот эмеспи? Анын аркасынан иттери куйруктарын мындайынан өйдө көтөргөн боюнча мындайынан биринин артынан бири тизилип, ошо кожоюндун аркасынан чуркап бараткан, мындай карап отуруп, анан борик иттердин куйругу сонун болуп ийрилип калыптыр. Мен ушундай ит куйрук деп бир ою чыгарайынчы деп, анан ошол жерден баягы сокмо өрмөк жасаган станогуна келип, ошол эки оймону салып баштайт да. Ошондон баштап анан ал болсо ал аялдын апасы чыгарган ой экен да, ошондочу. Мондай бир мына ит куйруктан келип чыккан башка ой болуп атат да булчу. Мына ит куйруктун оюсу негизи боорики болуп эсептелет да. Мындай биринен үзгүлтүксүз момундай кетет улантчы. Анан муну кыял ою деп да коюшат. А бул жерде болсо кочкор мүйүз салынган. Негизи эле жүн уютуп кийиз жасоо, сайма сайып кийим тигүү жана башка кол өнөрүнүн бүтүндөй көп түрүн аткаруу кыргыз аялынын милдети болгон.
таза жүндөн жасалган буюмдар ден соолукка пайдалуулугу менен учурда бийик бааланууда. Анан ошол баягы Памирлик кыргыздарда жүргөндө ушундай бир эксперимент кылып көрдүк. Таардан башка эч нерсе элестете алышпайт да, эмне жасасак болот деп. Ошол эле кылчык жүндөн баягы өтө оордук менен жасала турган ала кийиз жасап көрдүк, эксперимент кылып жасалды. Жанагыдай толуктотуп көрдүк, окуучуларды алып келип, баягы колдордун моторикасына иштегенине да жакшы, ден соолук болуп атпайбы, ден соолук. Кундуз Пегарстанова, Үсөн Камчыбеков, Кутман таң программасы.